Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taalaga tawakkel kılуу bul sebepтерди таштап коюу эмес. Балким себептердин бардыгыны ошол иштин натыйжасы себептер аркылуу гана боло турган сыяктуу себептердин бардыгыны кылып, андан кийин Алла Таалага тawakkel кылганда ошол себептерсиз гана Алла Таала өзү жардам бере турган кылып, Алла Таалага tawakkel кылыш керек. Мисал келтирип кетсек, эгерде сапарга чыга турган болсоңуз, унааңыз менен, унааңыздын майын карадыңыз, тормозун карадыңыз, дөңгөлөгүн карадыңыз, бардыгын текшерип, андан кийин Алла Таалага tawakkel кыласыз. Я Раббим, өзүң сактоочусуң, өзүң жолду ачуучусуң, сага tawakkel кылдым деп, андан кийин Алла Таалага tawakkel кылып, сапарга чыксаңыз, ошондо сиздин tawakkelдигиңиз пайгамбарыбыз айткандай, Алла Таала буйругандай болуп, чыныгы tawakkel ошондо болот. Себептердин бардыгын кыласыз, бирок иштин аягыны, натыйжасыны бардыгына Алла Тааланын өзүнө гана тапшырасыз. Алла Таалам барыбызды ар дайым өзүнө tawakkel кылуучулардан кылган болсун.